бирөө сасып келет, бирөө мындай болуп келет. Чыдайбыз да, айла жок. Мындай кетип атып сууга жуунуп чыгып кетип эле азыр. Люктан өлгөн, күйүп өлгөндөрдү алганда кичине кыйналып жүрдүм. Жумуш өзүңөр көрүп аткандай. Өзү жаан суукка карамай жок. Кладбищада көп жүрбөш керек. Кээде көрүп калабыз да. Цыгандарда мындай бирдемеси чыгып кетет. Баягы куклаларды байлап, ийнелерди сайып, могу мүрдө турса, ошонун бир чекесин ойуп ошол жерге таштап коет да. Ээлери өздөрү койбойт, жакындабайт, бизге жугуп калат деп. Кара тоокторду алып келип союп таштап кетишет. Ошону көп ойлойм да, ошо менин тишим ошодон да көп кетип калды. Биздин похоронканы силер жактылап көмүп бердиңер, же минтиңер деп бизди өкмөт мындай караган жок да. Маркумду акыркы сапарга узатууда баардыгыбыз эле жай казуучулардын, ошондой эле көрүстөндө иштеген кызматкерлердин кызматын колдонобуз. Бүгүн биз дал ушул көрүстөндө иштеген кызматкерлердин жумушунун оош кыйышын көргөзүп беребиз. Биз менен болуңуздар. Каарманыбыз өз кесибинин ысык суугуна абышып, 25 жылдан бери бул тармакта иштейт. Ал буга чейин маркумду жерге берүү үчүн жай казуучу болуп иштеген. Азыркы күндө өлүк ташуучу болуп эмгектенип жатканын айтып, өз ишинин оош кыйышын мындайча баяндады. Мен бул көрүстөнгө 2000-жылы келгем. Атым Кеңешбек. Капачта болуп иштедим. Азыр убакта санитар болуп иштейм. Эми бул жака келгенде баарыбыз эле азыр Кыргызстанда иш жок, тиги жок, бул жок, анан келип калдык балдар аркылуучу. Келип ошо иштеп атабыз. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Ошо казып иштеп баштадык. Элдер келет, көмөбүз, казып беребиз. Алардын рахматын угабыз. Жакшы нерселерин угабыз, көрөбүз дегендей ушинтип иштеп убакыт өтүп атат. Мусулмандарды мондай эле 1.80, 2.20 деп коет. Бир местада ошол жерге келет. Келген кишилер могу жерди казып бергиле дейт, ошол жерди тандайт өздөрү. Казып беребиз. Мурда суук катуу болчу да. Анда метрге чейин тоңуп калган, баллон жагып, отун жагып, ар кайсы жерден. Сөөк күтпөйт, убакыты белгилүү. Келишет, саат мынчага дейт. Ошончого даярдап беришибиз керек. Анан бизде өкмөт иштеп аткандан кийин подвать этпешибиз керек да. Ошон үчүн аракет кылып балдарды да чакырып, жетишпей калсак ошентип казып тейлейбиз. Кээ бир жерде катуу чыгып калат, же скальный грунт болуп калат. Катуу, аябай катуу болуп калат. 2 күн, 3 күн казып калган күндөр болот да. Негизи мындай эми өлгөн адам жерге берип иштейсиздер да, анын сиздердин ден соолукка тийгизген зыянын байкайсызбы ушунча жылдан бери? Эми мындай да, Кудайга неме келтирбейли, ким кандай өлүм берет, бирөө сасып келет, бирөө мындай болуп келет. Чыдайбыз да, айла жок. Анан ээлери сасып кетсе өздөрү качып кетет. Өзүңөр койгула балдар, биз койбой эле койлук депчи. Негизи өздөрү коюш керек. Туугандарычы. Аял эркекпи өздөрү коюш керек. Анан сасыгандан өздөрү качып кетет дагы. Ушу каскан балдар өзүңөр коюп бергиле, өзүңөр жаап бергиле дейт. Анан жаап беребиз, коюп беребиз. Ошондой милдеттерди биздин эмеге кирип калат да, коюп беришкечи. Мен башында иштегенде турпоздо иштеп калдым. Анан люктан өлгөн, күйүп өлгөндөрдү алганда кичине кыйналып жүрдүм сасыкка. Анан анда жакшы төлөп берчи да.
Ошондо анан төлөгөнүнө карап эле анан акырында иштеп барып көнүп кеттик. Кече жакында эле ошо заявка менен барсак, кемпир каза болуптур. 160 килограмм экен өзү. 2 туалеттин ортосуна жыгылыптыр, ошол жерден кетип калыптыр. Аны ошол жерден алып чыктык, 2,5 ай жатып калыптыр. Эми тело чоң да. Простынь пододеяльниктер менен эптеп Араң-Зорго чыгардык. 6 этаждан түшүргүнчө өзүңүз элестетиңиз эми. Носилкага батпайт чоң кишилер. Анан простынь пододеяльниктер менен салып, акырынан тартып көтөрүп түшүрүп, анан жүктөп алып кетип аттык. Сасык адамдын немеси аябай уулуу да. Маска тагабыз, масканын жардамы деле тийбейт да. Дене агып калат да, былкылдап эле бош болуп калат. Анан ошону колдорун байлап, буттарын байлап, перчатка кийебиз, байлап, ошону көтөргөнгө эме даярдайбыз да. Монтип 4-5 бала көтөрүп, бияка чыгарыш керек, анан коюш керек, анан алып чыгыш керек. Ошондой ситуациялар болот. Кээде көрүп калабыз да, сыган эли келишип баягы куклаларды байлап, ийнелерди сайып, могу мүрдө турса, ошонун бир чекесин ойуп ошол жерге таштап коет да. Ошо багын байлайбы же дубалайбы, ошондой бир балакеттер чыгат да мүрзөдөнчү. Кара тоокторду алып келип союп таштап кетишет. Кызыл тоок, ак тоок кылып ошентип, ошондой да. Труп менен иштегенде труп менен все равно эме болот экен да. Азыр тем более еще могу 102-де трупозда иштейм. Ар кандай эмелерге барам да, вызовтарга. Барып, милдеттүү өзүң алыш керек, алып келип моргко тапшырышың керек да. Анан алып келип тапшырабыз, сасыгына да чыдайбыз. Тиштери ошодон түшүп атат го дейм да. Көп эле балдар могу менен шерик болуп иштеген балдардын баары эле тиштери калбай калды. Көрүстөндө иштеген адамдын кызыкчылыгы эмне болушу мүмкүн? Жумуш ушунчалык оор, айлык деле аябай деле башкалардан укмуш эмес болуш керек э? Укмуш эмес, мындай да. Элдер өздөрү көңүлөн чыгарып разы болуп, ыраазыбыз, жакшы кылып бердиңер, терең кастыңар, жакшы коюп бердиңер деп ыраазычылыгын берет. Анан мондай азыр оградкаларды запрет этип калды, памятникти запрет этип койду да. Мурда оградка коюп бер десе коюп берчүбүз, жасатып берчүбүз. Анан ошентип эле оокатыбызды өзүбүз кылып эле жүрөбүз. Кээ бирөө болот, мен көнүп калдым, мисалы сооп табайын деп иштеп атам деген сыяктуу. Сизде кандай? Ошо биз деле сооп табайын деген иштебиз, ойдобуз да. Эми ар кандай болот экен бул жашоодо. Кыйынчылык болот экен, адам чыдайт экен ошогочу. Эми башка жерден каяка жумушка барам мен. Мисалы үчүнчү. Немебиз, дипломубуз жок болсо, азыр жумуш деле жок. Эми бар тапса болот жумушту. Просто биз ушуга көнүп калдык да. Мисалы үчүн мына колдор мазал болуп катып калган мынакей. Биз ошого как-то эме деп коет. Казып көң жаралгандай болуп калганбыз да эми. Эмеден коркпойбуз да, ак эмгек, мисалы үчүн тапканым канча алып барсам дагы аялым, бала чакам ыраазы болуп эле, ата мынча иштеп келдиңиз деп, мынча иштеп келдим. Аялым деле мынча иштеп келдиңби? Ооба, мынча иштеп келдим. Моңа иштеткиле, моңа тегиле деп коюп кетип каласың. Эртең менен кайра жумушка. Ошентип эле кадимки эле жумуш ошо. Мындай график, мисалы 9-дан 6-га чейин деген жок да, качан Жок, бизде жок. Күнү түнү деле. Эми баягы ошо вакыт белгилүү болуп калат. Элдер келип саат мынчага бүтөрүп бергиле десе, бүтөрүп беришке туура келет. Ошону бүтөрүп беребиз. Элдин кызматындабыз. Мынагу пандемияда биз катуу иштедик. Пандемияда катуу иштеп, анан ээлери өздөрү койбойт, жакындабайт, бизге жугуп калат деп. Өзүңөр койгула деп маска чаңбыз, форма чаңбыз, антисептик, оозду чайкабыз, колдорду чайкабыз, перчатка кийип коюп беребиз.
ыраазычылыгын айтат, ыраазычылыгын берет, ыраазычылыгын айтат, анан рахматын айтат. Ошондо биз көп кыйналып калдык. Ошону көп ойлойм да, ошо мен тишим ошодон да көп кетип калды. Пандемиядан кийинчи. Анан ойлоп коем, пандемияда врачтарды өкмөт жакшы сыйлады. Силер туруп бердиңер деп турабы? Биздин похоронканы силер жактап көп бердиңер, же минтиңер деп бизди өкмөт мындай караган жок да. Эми өкмөт мына директорлор карады, премияны жастырып берип атты. Айлыгыбызды кичине көтөрүп, жакшы кылып берип атты. Но таң калган себеби врачтарга, военныйлерге, тигилерге, буларга үйлөрдү беришет. Бизде мындай мэрия карап койсо болмок да. Мисалы үчүн бизге деле шаарды тейлеп атабыз, коюшулар вредныйде иштейт. Мэрия тараптан могу жактан үйлөр салып же участок берсек деп мен бул вопросту мурда да көтөргөм. Анан ошол жөнүндө эч бир неме жок да, тыянак жок да. Өзүңүз негизи батирде турасызбы? Мен өзүм квартирада турам, мамам менен жашачым, анан шартка байланыштуу анан квартирада. Айылда турам, Күнтү деген айылда. Ошоктон бери барып келиштесизби? 2007-жылы ошо Күнтү айылынан жер берилгенде очередке туруп койгом. Эми мына көчмөндөр Сити деп башталды, могу селекциянын үстүнөн ар жакта. Ошол жакта очередтемин, 440 канчанчы очередтемин. 2007-жылы очередке тургам. Дагы эле Жете элек да. Анан ойлоп кетем, госслужбада иштегендер кичине ушундай өкмөт эме кылып койсо, конечно, жардам кылып койсо, эми ипотека кылып деле берсе деле төлөйбүз да. Очередти деп алсак дейм да, эми мисалы үчүн бизде азыр бир 70тен ашык киши иштейт похоронный бюрода. Ошолордун баары деле балдарына же өздөрүнө үй алса жакшы болмок да. Ушу эми шаарды тейлеп, ушундай сасыкта иштейбиз, анан монтип жакшы келген эмелерди көмүп беребиз. Кызматыбыз ушул болгондон кийин бизге деле бир мындай эме карап койсо деген оюм да. Могу сферада 25 жыл иштеп койдум, эми жылдар өтөт экен, билинбей өтүп кетет экен. Билинбегени менен күндө келесиң, жумушка келесиң, кеч кирет, ишти заказ болсо казасың, кетесиң. Билинбей эле күн өтө берет экен. Убакыт тез өтөт экен да. Жер астында жумуш алып баруу жеңил эместигин айтып, ошол жерде жайгашып жаткан жумушчу буларды айтып берди. Европейсктердики стандарт эле ушундай түзүлө касылат 4 бурчтуу. Алардын өздөрүнүн размерлери бар гробдордун. Ошого ылайыкталып гробдордун размерин айтат. Гробдун размери менен эле касылат. 1,70-1,80ге чейин тереңдиги. Негизи ушундай жер казганда тоңдоо мындай канча убакыт кетет казганга? 1 күн кетет. 10 саат кетет. Кээ бирде 2 күн казып калабыз, 1 күн казып калабыз, ар кандай жердин немесине караша да. Тазалап каласың, түштөп каласың. Алыс жерлер болуп калат, тоң жерлер болуп калат. Цемент жерлер, таш жерлер. Эмеси көп да. Нюансы. Ошо. Кээде жана 1 күн кетип калат деп атпайсызбы? Алар эми алдын ала айтылат да сиздерге жер даярдаш керек деп. 1 күн, 2 күн. Заявкага жараша да. Мисалы үчүн бул эртеңкиге. Азыр касып аткан эртеңкиге келет. 11-12ге чейин. Жетишпей калса эртең менен келип 12ге чейин жетиш керек да, 11-12ге чейин. Касканыбыз. Ошо. Жумуш өзүңөр көрүп аткандай. Ызык, жан, суукка карамай жок. Биздин деле жумуш пожарныйлык мындай. Түрүп эле башып келип калат. Балдар жардам берет, өзүм жалгыз каскан күндөр болот, каспай калган күндөр болот. 2ден 3тен касабыз. Жерге жараша болуп калат да. Жери өтө тоң болуп калса 4-өбүз 5-өбүз касып алабыз. Азыр биз казып атабыз. Мул жакка келип калат да, кишинин бир орун бар. Муну алышка туура келип калат. Буга 4-5 бала келебиз, 3-өбүз 4-өбүз келебиз, казабыз, чыгарабыз. Иши көп. Муну алыш керек түйү менен.
Мына бул жерибиз калып калды. Ошол жака дагы кишилер келет. Ошо мындай. Ар бир аралыктары кандай болот? аралыктары 1,82 метр да, мындай эле стандартный эле болот. Азыр булар да койдурбай калды да, койлбой калгандар. Мына бул катарда эчтеке жок. Закон кабыл алды эле эчтеке жок мына. Агратка койдурбай калды. 1,80 бүттү стандарт. 2 метр 1,80 эле берилет бир кишиге. Бала чаканы багыш керек. Призвание деп коет го. Мен ушуну чакырып келди да. Соопчулук бар, призвание бар. Ошо биздики жумушубуз. Түнгө чейин калып иштеген убактар болобу мисалы? Болот, бүтүш керек да. Кишибиз тияк жакта жатса, эртеңке бүгүн түнү менен эртең менен келет 11-ге. Азыр бул жерден чоң таш чыгып калса дагы калып чыгарып кетишибиз керек. Милдетибиз ошо да биздики. А бул жерге келип калат, бул жерге көмдөйт. Аны чыгарышыбыз керек. Түнү менен калып чыгарабызбы, таң атканча чыгарабызбы, чыгып чыгарышыбыз керек да. Эртеңки жайын даярдап беришибиз керек. Ошон үчүн мыяк жакта да кладбищада көп жүрбөш керек. Мындай аурасы башка болот мыяктын. Өзүңөр мындай ошону кандай мындай? Биз го келип көнүп калганбыз да мыяк жакачы. Сырттан келген кыргыздар мындай христиан мусулмандардын көп аралашпайт. Мыяк жак потому что мындай бирдеме жасап кетет. Мындай кетип атып сууга жуунуп чыгып кеткиле азыр. Пат-паттан. Түшүрөсүз деп байке өзүң. Сүрөдөн тамаша чыгып эле. Кинолордон эле көрүп жүрбөйсүңбү? Бейлорду сайгандардычы. Ошолорду алып келип чыгып кетет. Чүкөлөрдү окуп чыгып кетет. Толтура чактын бар. Так что эртерээк сызып кетишиң керек мыякта. Чын айтат да мен сүрөсүм. Баягыда эме болду да. Көргөндөрүм бар. Бир эме аял келди да. Аял молдо менен келиптир. Анан кийин окутуп таштап кетиптир да. Ошону таштап кеткенин табышым керек. Мен аябай чоң күнөө кылып коюптум да, молдо экөө келип таппай атат. Жана бирдекеде окутуп таштап кеткен экен да. Ушу сферада иштеген көп эле жыл болду, бир 20 жылдан болуп калды, 20 жылдан ашыктар. Көнүп калганбызбы бизчи бу жерде иштепчи. Орустар, сыгандар, кореецтер, алар гроб менен коюлат да буларчы. Гробко кадимкидей үйүнөн болобу же моргтон болобу кийинтет, жууйт, тазалайт. Кыргыздардыкындай эле кылып жууп, тазалап туруп, анан костюм кийгизет, колдоруна эмне келсе, например, көйнөк кийгизет, шым кийгизет, туфли кийгизет. Кийими менен жүрөбүр. Кийими менен гробко салат, анан кийин гроб менен алып келип, кадимкидей эле гробтун үстүнүн крышкасын забивать этесиң, коесуң. Орустардыкы, например, түслө касылат, а мусулмандардыкы комната болот. Эки түр касылат да. Подкоп касылат, жарма көр деп коет. Анан казанак касылат. Казанак дегени бул жанагы кыргызча деп коет го азырчы. Вот ошо казанак деп коет. Ичинде мындай өзүнчө бөлмө болот. Комната да, ичиндечи. А тиги подкопуң деле комната. Подкоп жана арабча деп коет да. Ал подкоп арабча. Ал мындай түз касып туруп, анан боковойдо болот да. А казанак деген кички жыртык болот. Ошо жыртыктын ичи комната, кадимкидей эле бир киши турат, мындай на корточках отуруп турат. Байке, могуларды эмнеге коюп коюшат мындай? Бирдеке алып келип коюшабы же мисалы кээ бирөө айтып атышат го, келип ушактан кадимкидей тамактанат деп. Ооба, келишет, келет, поминка кылышат, булар келет. Поминать этишет, жакшы киши болчу, анан тигиндей болчу, мындай болчу деп, анан ушул жерде отуруп алып, ушу конфет печеньесин алып келип алып олтурат бу жерде. Сүйлөшөт, хороший был ты деп. Сиз деле негизи жайгазгансыз да буга чейин. Канча жыл жайгазып иштедиңиз? Ой, мен көп жыл жайгасып иштедим, бир 10-15 жыл бери жагы эле иштедим го жайгасып. Жайгышы. Кыштыр жайдыр, борон болобу, чапкын болобу, майрам болобу, жаңы жыл болобу, без разницы да. Амаңды касып даярдап бүтүрүшүң керек. Жаңы жыл күнү деле коюлуп атпайбы, например, 31 декабрда коюлат. Анын баарын жок 31 майрам деп коюп токтотпойбойсуң да. Ал сөөгүктү коюш керек. Мисалы жер казып атканда деле тоң болот да. Тоң да, кышы тоң да, азыр мына жер тоңуп турган убагы да. Ооба. Ошондой учурларда кантип эме кыласыңар? Жерди мындай от жагасыңар, эмне кыласыңар? Эми азыр от жакканда мурун ооба, баллон жакчыбыз, ар кандай нерселер жакчыбыз да, чырпыктарды бактарданчы, мусордан чырпык-пырпыктарды алып келип жакчыбыз, баллон жакчыбыз. Эми азыр экология кир болот деп баллон да жактырбай калбады. Айла жок, жанагы кол менен лом касышың керек.
Азыр канча бир почти 1 метрге чейин тоң бар. Азыр жанагы эме чыкпады эле, приказ чыкпады эле. Коюлбайт деген. Азыр коюла элек да. Мусулмандарга болсо ооба болот да, ушундай коюлбаса мусулмандар шариатта айтып атат, ушундай памятник койбош керек, сүрөт болбош керек депчи. Анан бул орустар коюп атышпайбы? Орустар коюш керек экен да. Орустар булар дача сыяктуу эле келет экен да. Булар келет, мындай жакшы нерсе кылып коет. Анан келип үстүлөрүн тазалап, сүртүп колунан келгендерди кылышат да бул орустарчы. Мындан 6 жыл мурун Улан Эгизбаевдин көрсөтөндөр боюнча даярдаган материалында сиз барсыз го, ошо сүйлөп чыккан. Ошондон бери эле дагы эле ушул эмеде иштеп атасыз. Улан Эгизбаевден кийин канча бир 1,5 жыл, 2 жыл иштеген жокмун. Жумуштан чыгарып салган. Өлтүп экен болду. Кийин Кысым деле жетекчилик алмашкандан кийин кайра келдиңизби? Ооба, жетекчилик алмашкандан кийин келдим, иштейм дедим. Кайра жумушка кирдим. Штраф сотко. Ооба, сотко. Эмне себептен андай болду? Эмне негизинде төлөттү дегеним? Жанагы второй местолорду айтып бербедик беле? Жана экинчи место тетияктан бир көрдүңөр эле Юго-Западтагы второй место, экинчи место сатып алгандар, ошолорду ачык эле чыгарып бердик. Мындай болгон десек, аны калпка чыгарып коюшпады. Андай болгон эмес депчү. Например, азыр деле бар. Ошону көрсөңөр, ошо Улан Эгизбаев тарткан второй местолор азыр деле бар да, напримерчи. Жашырган эмне алчы. Любой эле киши барса, шаардын баары эле билет болуш керек анчы. Юго-Западта ошондойлор бар. Азыр Юго-Западный кладбище жабык. Азыр болбойт аякта Захаров.